кыйкырып айтып атат. Кандай микрофондор жок. Эми мамлекеттик каттоо кызматы мурунку Тышкы иштер министрлиги жайгашкан имараттын дарегинде иштеп баштайт. Буга байланыштуу кыргызстандыктар нааразычылыктарын билгизишип, шарт жок экендигин айтышууда. Мындан улам биздин редакция аталган жерге келип, эмне үчүн экенин билүүнү чечти. Өчүрөтү жок, жер жок экен, бүт өчүрөт экен. Эртеден келип кантип сатырып атат, кыйкырып айтып атат. Туруп айтыш керек. Бияка бергенде, бияка бергенде. Да как эде народ бийси. Наржак жакшы эле. Тез-тез эле номерди берет эле, талонду. Аны чакырып тез-тез эле болот эле. Эмнеге мындай болуп атат бул? Ошо шартты неме кылбаптыр да. Тез-тез эле чакырып неме болот эле. Азыр эми очередь кимдин аркасынан деле билбейбиз. Биз буга чейин кандай төлөчүлөр? Онлайнда төлөп кетсиңерби? Онлайн которуч демесмин мен. Накталай төлөөнүн себебин немен түшүндүрөчү? Бир жерден экинчи жерге көчкөн окшойт. Толук канда көчүп бүт эле окшойт. Ошо негизи окшойт. Негизи жалпы шарты кандай экен? Азырынча эми өтө деле эмес го, бирок болот. Биздин архивдик материалдар эсепке алганда 180 тонна кагаз түрүндөгү архивдик материалдар бар. Анан ушу единицанын баарын биз көчүргүчөк бир нече убакыт өткөртмек. Ошондо бир айдан жогору убакыт өткөртмөк. Ошого байланыштуу элдер, жарандар бизге иштерин жаза албай, бир айга чейин биз иш токтоп калганбыз. Ошондо иш токтобостуктан биз архивдик материалдардын жарымын көчүрүп келип, бүгүнкү күндө именно биздин бүтүндөрү каттоо бөлүмүбүздүн 18 каттоочу иштеп жатат. Биякта биздин бүтүндөрү каттоо бөлүмү жайгашкан. Биякта жарандыктар жеңил болсун деп ксерокопия койгонбуз. Анан жогоруда ар бир кабинеттерде 18 регистратор отурат. Аркы маңдайыбызда, канатыбызда дагы страховойлор турат. Аякта страховать этип туруп, келип ксерокопия жасап туруп эле сразу сделкага кирип кетип атышат. Бисмиллер. Бүгүнкү өзүңүз көргөндөр биякта зал ожиданиясы бар. Ошол жактан жогоруда айткандай микрофондор жок, электрондук очеттер жок болуп турат. Бирок ага тендерлер жарыяланып, бир жуманын ичинде ошо тендер жарыялангандан кийин бир жуманын ичинен кийин Кудайым буйрса электрондук очет коюлуп, бүт баары бир калыпка түшөт. Анан дагы бизде онлайн заявка дегендер бар. Кардарлар ошону онлайн заявка менен деле сделка жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок алдар ага көбүнчө элдер ишенбестиктен биринин акча алып бергенден корккону байланыштуу бияка келип эле өздөрү келип оформить эткенди туура көрүп, ошон үчүн бияка келип турушат да.